Саламатсыздарбы кыргыз элим, амансыздарбы ардактуу эли журт. Бүгүн биз Болотова Гүлүп эжекебиздин үйүндө Алхам Кейжелер алык кайрымдуулук фонд ушул Гүлүп эжекебиздин үйүндө кабар алганы келип отурабыз. Себеби эжекебиз боору оорусу менен ооругандыктан бүгүнкү күндө ушу жардамга муктаж. Кудайым кааласа ушул фонддордун жардамы менен эжекебиз элдин жардамы менен Индия мамлекетине жөнөп атат. Ушул бооруну алмаштырганы ушул эжекебизге ушу Алхам Кейжелер алык кайрымдуулук фонд өзүнүн жардам акчасын алып келди. 10 күндө 40 000 сом топтолду. Ушул эжекеге тапшырып койсок, ошону менен бирге жөн эле келбестен ушул эжекебизге мындан ары да ушул эл кызматына жараган эжелерден болсун. Себеби эжекебиз старший медсестра болуп иштеп жүргөн экен. Биздин маалыматыбыз боюнча ушундай бир жөн эле келбестен шириндикти да кошо ала келдик. Эжекебизге колуңузга тапшырып койсок 40 000 сом. Мындан ары дагы иш алып барылат. 28 декабрга чейин иш алып барылат. Анда дагы топтолгон каражаттарды алып келип эжекенин колуна тапшырабыз. Дагы да айта кетчү нерсе, бул жерде биздин эжебиз Гүлүп эжекебиздин апасы болуп турат жана ошондой эле бирге окуган классташ эже, досу деп койсок, ошол эже болуп турат. Сөз кезегин өзүңүзгө берип койсоң, эжеке, жашыбаңыз, эч качан кайрат кылыңыз, баары жакшы болот эже. Рахмат деп айтыңыз. Рахмат. Эл бар экен. Ошо кызым ооруп калып, ошого жардам кылып келгениңерге рахмат. Өмүрүңөрдө баракат тапкыла. Эч качан оорубагыла силер. Ошо кызым да ошо жардамга муктаж болуп калды. Ошо кызым жакшы болуп келип калсын, Кудайдан качсын. Пендасынан качпаса Кудайдан качсын. Амин. Элге туткан рахмат. Баарына узун каалайм. Рахмат кыздар. Мына эл бар экен, журт бар экен, көптү көрсө көл болот деп Гүлүп өзү ак халат жамоочу, өзүнүн өмүрүн балдарына, элге анан ушу ак халаты менен элге жакшы кызматтарды кылган. Кудайым буйруса ушинтип жардам келип арабызга кошулат деген чоң үмүттө отурабыз. Баардыгыңыздарды жараткан Аллахым колдосун, коргоп жүрсүн. Бирди берсеңер жаратканым миңди кылып кайтарсын. Чоң рахмат балдар. Чоң рахмат ошо неме иштеп аткандарга да рахмат. Өзүңүз да кайрылып Рахмат. Кайдагы бир карабаган эл журт бар экен. Кыргызымдын баарына миң марта рахмат. Ушунчалык колдоп атышат, ушунчалык жакшы сөздөрүн айтып атышат. Миң марта ыраазымын. Аллахым аңга айтсын баарларга, ушу көргөн адамдарга. Эч панда оорубасын такыр. Жараткан баардыгын өзү колдосун. Рахмат силерге дагы. Дагы да сөздү уландыра кетсек, ушундай ар бир пендеден Гүлүп эжебизге кайрымдуулук болуп атат. Эже эч качан жашыбаңыз, баары жакшы болот. Кудайым кааласа дагы да дени соо адамдардын катарына кошуласыз. Ага эч качан үмүтүбүздү үзбөшүбүз керек. Ошону менен бирге белгилеп кетчү нерсе, биздин сулуктун күнүнө карабастан иштеп жаткан волонтерлорубузга терең ыраазычылыктарыбызды билдиребиз. Андан кийин ушул Ош Бишкек жолунда каттап аткан айдоочуларга, деги эле ушул жерде каттап аткан айдоочулардын баарына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошол адамдардын көбүнчө ушул кайрымдуулук акчалары топтолуп атат. Дагы да эмне демекчибиз? Дагы да болсо эжеке эч качан жашыбаңыз, баары жакшы болот. Эч качан муңайбаңыз эже.